Assalamu алейкум туугандар, кандайсыздар, жакшысыздарбы? Мен Асылдан дүкөнүнүн кандай десем эми негиздөөчүсү. Азыр алып сатуу ошол ушундай дүкөндү чакан майда дүң ун жана азык түлүк сата турган дүкөндү ачканбыз. Биздин өзгөчөлүгүбүз ушул бул Каракол шаарында, башка шаарларда балким өнүккөндүр. Каракол шаарында биздин өзгөчөлүгүбүз ушул биздин жеткизип берүү жана киргизип үйгө чейин киргизип берүү. Орусча айтканда доставкабызды ушул өздөштүргөнбүз да. Биз азыркы тапта ошол 2-3 мектеп менен иштейбиз. Жана бир 10дон ашык кафелерибиз бар. Жеткизип берип ошол келишимдерибиз бар. Үйдөн чыга албай аткан кожокейлер болобу, же болбосо жанагындай мүмкүнчүлүк чектелген адамдар болобу, бизге кайрылса жеткизип берүү жагы каралган. Ошол азыркы ушул жердеги бардык азык түлүктүн арасынан бизге эң пайдалуу болгон жана балдарыбызга кийинчи келечекке дагы пайдалуу болгон могу ушул пахта майын сунуштайт элем. Бизде ушул пахта майы Кыргызстанда өндүрүлгөн, сапаты аябай жакшы, илгерки баягы акталап жечүү пахта май. Биздин товарлар жеткизип берүүчү товарлардын арасындагы мына моорекиндей өзүңөр көрүп тургандай кафе ресторандарга монтип мөшөктөргө салып жанагындай тандалган көмүрлөрдү жеткизип беребиз. Ушул желмаян биздин доставкада дайыма иштеп турат. Азыр ошол 2Б менен иштешип келатабыз. Документти жасоо жагын ушул 2Бнын башында турган Мирлан Давляев мырза ушул көп жардам берди. ККМды кандай колдонуш керек, налогту кандай отчет бериш керек, жана формаларды, жанагындай документациядагы формаларды кандай толтуруш керек, башка мекемелер менен кандай келишим түзүш керек, ошолор жагын ушул 2Б аябай көп колдоо көргөзүп келатат. Андан тышкары жанагы биз азыр 2-3 мектеп менен лицейлер менен иштейбиз. Ошол лицейлердин документациясын, то есть келишимин кандай түзүш керек экен, жана ошол келишимдин негизинде кандай иш алып барыш керек экенин дагы азыр ошонун үстүндө иштеп атабыз. Ошол нерсени да түзүп беришти, ошол нерсе менен дагы өтө чоң жардам болду десек болот. Биздин дагы ушул жакшы бир башындагы ишенбей жасаган ушул Instagram баракчабыздагы жанагындай рекламаларыбыздагы башында ишенбей азыркы айтып кеткендей жасалган нерсебиз болчу да, бирок бүгүнкү күндө канча бир убакыттан кийин берип отурат. Кудайга шүгүр, азыр ушул тапта мен сүйлөп атканда камеранын ар жагында турган Айзада эжекебиз дагы ушул нерсеге салымын кошуп, ошол нерсени кайра иш алып барып атып үстүнө. Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр азыр кардарларыбыз көбөйүп, күндөн күнгө мисалы бир күндө бир жок дегенде 5-6 мындай буйртмабыз бар шаар ичине жеткизүү. Келечекте дагы ошол 5-6 буйртмабыздын жок дегенде бир 10го көтөрөбүз деген үмүтүбүз бар. Ошол 2Б менен иштешип кетсеңер, дагы келечекте ошол иштеп аткан ишканаңардын келечеги дагы кеңейет деген ишенимдүү түрдө ушундай сунуш берет элем. Жок, биринчиси силердин жасап аткан жумушуңарды алдыга жылдыруу. Экинчиси акчаңарды үнөмдөө. Үчүнчүсү ошол нерсени жасаган нерседе баягы профессионалдуу адамдар багыт берүү деген нерсени айткым келет да.